Менин күйөөм күндө кошулабыз деп айта берет. Өтө деле сулуу эмесмин. Кээде тажап кетем дейт, акча сурасаң бербейт. Кантип акча алсам экен, дейт. Кыздар, эркек кайсы учурда акча, белек бере баштайт? Эркек кызыгып, сүйүп баштаганда. Эркектин психологиясында эркек кошулганда любой эле аял кошулуп алат экен, почти любой. Анча-мынча жакса эле болду. И мисалы бүгүн бир аял менен, эртең экинчи аял менен, бирсөөнү үчүнчү аял менен кошула берет экен. Ал проблема эмес да. Ал үчүн сүйүү кереги жок. Ал үчүн төшү жагыш керек, жамбашы жагыш керек, кожасы жагыш керек, бир нерсе жагыш керек да. Вот сүйө турган аял эркектин жашоосунда аз эле кезигет экен. Аны сөзсүз эстеп калат эркек. Аны көпкө эстейт, эсинен чыгарбайт. Жашоосунда бир 2-3 эле адам болот да ошо. Эркек деле, аял деле чын эле сүйүп калган. Эркектин сүйүүсүн кантип билсек болот? Көзүңдү карайт, көңүлүңдү карайт. Эмне жеп атасың, эмне ичип атасың? Эмне үчүн бүгүн настроениең жок? Сурабасаң деле акча берет, сурасаң тем более. Белек берет. Сен каалаганыңдын көбүн аткарганга аракет кылат. Сен үчүн кыймыл аракеттерди кылат, поступоктарды кылат да, жөн эле сөз эмес, эртең кылып берем, анан бүрсүөнү кылып берем эмес. Чын эле эркек герой, баатырга айланат да сен үчүн. Сүйгөн эркек гана аялына ал каалагандай жашоону кылып бере алат. Анан бул жерде суроо кантип акча алсам экен деп, демек өзүңөргө вывод жасагыла, аны сүйдүрүшүңөр керек. Кантип сүйдүрөсүңөр? Бул үчүн биринчи ирет өзүңөрдү карашыңар керек. Жашынакай сулуу, анын көзүнө сулуу көрүнүшүңөр керек. Кызыктырышыңар керек, кылыктанышыңар керек. Ал үчүн атайын убакыт бөлүшүңөр керек. Өзүңөрдүн ой жүгүртүңөрдү өзгөртүшүңөр керек. Сүйдүрө турган аял бөлөкчө болот. Сүйдүрө турган аял акча сурабайт. Ага акчаны өзү эле бергиси келет. Менин курсума жазылгыла, профилде ссылка бар. Ошо ссылка менен жазылсаңар, мен көп сырларды айтып берем.